Сузакта Чубак Жалилов атындагы мечит ачылат. 16 июль күнү Жалал-Абад шаарында дин алымы Чубак Ажы Жайыловдун жаркын элесине арналган өчпөс өмүр илимий конференциясы өтөт. Иш-чараны дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жана Кыргызстан Ислам университети уюштуруп жатат. Анын алкагында Чубак Ажы Жайыловдун өмүр таржымалы, агартуу жаатына кошкон салымы жана эмгектери тууралуу баяндамалар жасалып, кыргыз аалымдарынын басып өткөн жолу боюнча маалыматтар айтылат. Ошондой эле 17 июль күнү Жалал-Абад облусунун Сузак районунун Барпа айылында аалым Чубак Ажы Жайылов атындагы мечиттин ачылыш салтанаты болот. 2020 жылы 11 июлга караган түнү Кыргызстандын мурунку муфтийи Чубак Ажы Жалилов 45 жашында көз жумган. Жалилов Чубак Тажибаевич 1975 жылы 21 январда Жалал-Абад облусуна караштуу Базаркоргон районундагы Баймондос айылында туулган. Орто мектепти алтын медаль, ал эми жогорку окуу жайды артыкчылык диплом менен бүтүргөн. Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетин аяктаган, Сауд Аравиядагы Аль-Куро эл аралык университетинин алдындагы Араб тили институтунда билим алган. Андан соң шарият факультетинен шарият жана усул боюнча бакалавр даражасына ээ болгон. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология факультетинин теология боюнча магистрдик даражасына ээ болгон. Кыргызстан эл аралык университетинде докторлук диссертациясын жактоого даярданып жаткан. Булак Баракелде. Мен ыйман орунан кеткен жокмун. Менин артыма бычак сайды. Мындай пикирин жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Макешев Майраш Базланкуновага берген маегинде билдирди. Анын айтымында ал чындык үчүн күрөшүп жүргөндө Нуржигит Кадырбеков саясий оюнга аралашып кеткен. Мен Нуржигит Кадырбековду руханий жактан күчтүү деп эсептейт элем. Ошол үчүн аны өткөн шайлоодо партиянын лидери катары алдыга чыгарып, сен саясий оюнга алданбай, элге руханий азык берүүчү лидер болосуң дегенбиз. 4 октябрда биз чындык, адилеттүүлүк үчүн күрөшүп жүргөндө ал саясий оюнга аралашып кетти. Кийин экөөбүздүн ортобузда келишпестик чыкканда партиянын кеңешин чакырып, мени чыгарып салды. Менин артымдан бычак сайды, деди Макешев. Булак медиа центри кежи. Бишкек шаарынын тургундары сууну үнөмдүү колдонушпайт. Бакчаларын ичүүчү суу менен сугарып, унаа жуучу жайларда да ичүүчү сууну пайдаланышат. Бул тууралуу вице-мэр Жамалбек Ырсалиев биринчи радионун эфиринде билдирди. Жамгыр жаабаса, анда мэр экөөбүз көчөгө чыгып ыйласак дагы суу болбойт. Суу бул жаратылыштын берген белеги. Бишкек суу канал ишканасында 300, Бишкек жашылдандырууда 17 скважина бар. 17 метр тереңдикке түшүрдүк. Кургакчылык болгондуктан суу аз болуп жатат, дейт вице-мэр. Ошондой эле Жамалбек Ырсалиев сууну үнөмдүү пайдаланууга үндөдү. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов 7 июлда жумушка чыкты. Ал парламенттин отурумуна катышып жатат. Буга чейин Мамытов ден соолугунун начарлашына байланыштуу президенттин жана өкмөттүн аппаратынын ооруканасына жаткырылганы маалымдалган. Бирок COVID-19 боюнча ПЦР анализинин жыйынтыгы терс болгон. Булак элдик медиа. Талас облусунун башчысы Кыргыз-Тажик чегарасындагы жаңжалда ок жеген жоокерден кабар алды. 6 июль күнү өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Нарбеков мамлекеттик чегара кызматынын Бөрү Атайын багыттагы отрядынын аскери Мухеймин Шабыровдун ден соолугунан кабар алып, Бакаята айылына барды. Бул тууралуу өкмөттүн Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда облус жетекчиси жоокердин тезирээк айыгып кетишин тилек кылып, мындан аркы дарылануусу үчүн акчалай жардам көрсөттү. Буга чейин Бакытбек Нарбеков жоокер Мухеймин Шабыровду кабыл алып, ден соолугун калыбына келтирүү максатында каржылык жактан жардам берерин убадалаган. Мухеймин Шабыров Баткендеги Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу жаңжалда 2 колуна ок тийип жарадар болгон. Дарыгерлердин ыкчам аракетинин натыйжасында жоокердин өмүрүн сактап калуу мүмкүн болгон. Булак турмуш кежи. АКШ Афганистан боюнча тажик жана өзбек бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө.
АКШ Афганистандан аскерин чыгарып кеткен соң, аралыктан туруп жардам көрсөтүү аракеттери боюнча коңшу өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу Пентагондун расмий өкүлү Джон Кирбиге шилтеме берип, РИА Новости жазды. Өткөн аптада Вашингтондо Өзбекстан менен Тажикстандын тышкы иштер министрлери барып келген. Шейшемби күнү Пентагон жетекчиси Ллойд Остин Афганистан темасы боюнча туркиялык кесиптештери менен сүйлөшөт. Сүйлөшүүлөрдүн майда чүйдөсүнө чейин айта албайм. Бирок АКШ Афганистанга коңшу мамлекеттер менен диалогун улантат. Алар афган аскер күчтөрүнө кандай жардам бере алары талкууланат, деди Кирби. 5 июль күнү Россия президенти Владимир Путин Тажикстанды кесиптеши Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу Тажик-Афган чегарасындагы оор кырдаалды талкуулап, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жана эки тараптуу кызматташтыктын негизинде Тажикстанга колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирген. Эртеси күнү Путин бул маселени Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу талкуулаган. Эске салсак, АКШ Афганистандагы аскердик күчүнүн 90% чыгарып кеткен. Ошол эле учурда Афганистанда өкмөттүк күчтөр менен талиптердин тиреши жүрүп жатат. Ушул тапта талиптер аймактын көпчүлүк бөлүгүн ээлеп, ири шаарларды басып алууга аракет кылууда. Булак Спутник Кеч. Кыргызстанда бүгүн 7 июлга караган суткада дагы 9 бейтап коронавирустун кесепетинен көз жумду деп билдирди Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги. Алар Бишкек шаарында 4, Баткен облусунда 2, Жалал Абад облусунда 1, Чүй облусунда 2. Пандемия башталгандан бери Кыргызстанда жалпы 2063 бейтап каза тапкан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева Кытайдан келчү Синофарм вакцинасынын 1,25 миллион дозасы облустар боюнча кандай бөлүштүрүлө турганын брифингде айтты. Малым болгондой, келе турган вакциналар облустарга төмөндөгүдөй көлөмдө бөлүнөт. Бишкек 240 000 доза, Ош шаары 110 000 доза, Ош облусу 175 000, Чүй облусу 200 000, Ысык көл облусу 120 000, Жалал Абад облусу 165 000, Баткен облусу 80 000, Нарын облусу 80 000, Талас облусу 80 000. Булак Спутник Кеч. Ысык көлдө жол тандабасы менен пансионаттын пляжына чейин кирип келген айдоочунун видеосун күбө Бишкек сегодня Телеграм тайпасына жиберди. Анын айтымында окуя 6 июлда Толкун пансионатынын аймагында болгон. Кадрдан Мерседес көл жээгине чейин келип чаңызгытып жатканын көрүүгө болот. Окуянын күбөсү айдоочу кымбат баалуу автоунаа менен суунун ичине чейин киргенин белгилейт. Кыргызстанда пляждык зоналарга автоунаа менен кирүүгө тыюу салынат. Ысык көл облустук милициянын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов Спутник Кыргызстанга автоинспекторлор эреже бузган айдоочуну табууга жардам берерин билдирди. Андан ары мыйзам боюнча мамлекеттик экотехинспекция айып салат. Булак Спутник Кеч. Нарын районуна караштуу Сары Ой айылындагы унаа жолго жашоочулардын коопсуздугу үчүн дөңсөчөлөр коюлду. Бул тууралуу аймактык кабарчыга айыл өкмөт башчысы Бакытбек Кошалиев билдирди. Дөңсөчөлөрдү коюу боюнча Нарын облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгына кат жолдонуп, номер 8 жол тейлөө ишкана тарабынан жасалган. Буга чейин унааны жогорку ылдамдыкта айдаган айдоочулар айылдагы айыл тургундарына кооптуулук жаратып келген. Жолдун жээги менен мал айдашат, айылдагы жаш балдар дагы ойношот. Тургундардын өмүрү, ден соолугу үчүн атайын койдурдук, деди ал. Булак Турмуш Кеч. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги куткаруучуларга атайын кийим алып берүүнү сүйлөшүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өздүк курамды өрт маалында кие турчу кийимдер менен камсыз кылууну карап жатат. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык учурда министрлик атайын кийимдерди чыгаруучу чет өлкөлүк фирмалар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Ал кийимдер отко, жогорку температурага жана тез тутануучу суюктуктарга туруштук бере алат деп жазылган маалыматта. Жакында эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата оор инженердик техника тапшырылган. Ал каражаттарды Азия өнүктүрүү банкы гранттык негизде алып берген. Булак Спутник Кеч.
Бишкектин чогортосунда жайгашкан борбордук айчүрөк дүрдүйнө дүкөнүнүн жанындагы фонтандын ортосунда өсүп турган мажурум талдардын бир бөлүгүн кыйып жатышат. Бул тууралуу Спутник Кыргызстанга соода борбордун директору Михаил Михин айтып берди. Соц тармактарда фонтандагы мажурум талдарды кимдир бирөөлөр кыйып жаткандыктарын жазышкан. Медиадан бактар менчик аянтта болгондуктан ал иштер менен жашыл чарба алектенбегендигин билдиришти. Михин айчүрөктүн администрациясы куурап калгандарын кыйып жатканын, себеби ал кишини басып калышы мүмкүн экендигин айтты. Кургап жана чирип калгандары бар экен. Жашыл чарбага кыйып берүүнү өтүнүп кат жазсам, ал менчик жер экендигин билдирип, башка сунуштарын айтышты. Былтыр коронавирустан улам кыйбай калганбыз. 2019-жылы аталган ишкананын кызматкерлерине бактарды кооптуу жерлерин көрсөткөм. Бир жума мурда эле бир бутагы сынып түштү. Дагы жакшы айланасында эч ким жок болуп калды. Андыктан ушундай кадамга барууну, тагыраагы аларды кыюуну чечтик деп түшүндүрдү башкы директор. Михин мажурум талдардын 3/4 кыйылганын айтты. 2016-жылы дарактарды кыйып салуу боюнча маселе көтөрүлүп, бирок анда атайын жабдуулар менен бекемдешкенин кошумчалады. Аталган дүкөндүн администрациясынан фонтандар 1974-жылы айчүрөк курулганда аны менен кошо орнотулуп, талдар да ошол жылы отургузулганын айтышты. Булак Спутник Кеж. Санариптик өнүктүрүү министрлиги Кыргызстанда жол эрежесин бузган үчүн салынган айып пулду төлөбөгөн айдоочулардын автоунаасын каттоону убактылуу токтотууну сунуштады. Муну менен эреже бузган айдоочу автоунаанын документте катталган ээсин издеп калаары азыр тескерисинче болуп жатканы белгиленет. Демилге автотранспорт ээлеринин мыйзамдуу кызыкчылыгын коргоо жана автокөлүктүн жаңы ээлеринин айып пул боюнча көйгөйүн чечүү максатында иштелип чыкты деп айтылат маалыматта. Автоунаанын документтеги ээси бардык калкты тейлөө борборлоруна жана унаа мекемесинин аймактык бөлүмдөрүнө арыз менен кайрылып, транспортту убактылуу каттоодон чыгарып салса болот. Анын кайрылуусунун негизинде электрондук маалыматтык базага киргизилип, арыз ээсине 3 жылдык мөөнөткө каттоо токтотулганы туурасында маалымат берилет. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында катталган эреже бузуулардын айып пул жана туумдарын каттоодон чыгарып салганга чейин төлөө зарыл. Андан кийин автоунааны айдоого тыюу салынат. Муну жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспекторлору көзөмөлдөйт. Унааны айдап жүргөн жаран 3 жылдык мөөнөттүн ичинде айып пулдарды төлөп, унаанын ээси менен мунаса келсе, кайра айдоо укугу берилет. Эгер 3 жылга чейин ээси келбесе, автоунаа толугу менен каттоодон алынып, жүрүүгө тыюу салынат. Санариптик өнүктүрүү министрлиги бардык айдоочуларга сатып жатканда жоопкерчиликти алыстатуу үчүн дароо жаңы ээсинин наамына өткөрүп берүүнү сунуштайт. Булак Спутник Кеж.